Саламатсыздарбы, урматтуу Адыл Акжолу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Менин атым Аделина. Мен 16 жаштамын. Сыркочууда, Турция мамлекетинде МС клиникасында дарыланып жатам. Менин диагнозум мелкокруглоклеточная опухоль. Тактап айтканда рак оорусу, бирок мен өзүмдү такыр рак оорусумун деп эсептебейм. Анткени меники в основном опухоль, ошондуктан рак оорусумун деп эсептебейм. Мелкокруглоклеточная опухоль оорусу менен ооруйм. Саламатсыздарбы, Адыл Акжол YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Ошо сиздерге кайрылып аткан себебим, ушу менин кичинекей кызым Аделинанын мен мамасы болом. Ошо Аделина кызымды багып, ушу Турцияда 5 айдан бери ушу Турцияда жүрөбүз. Кызымды лечение алып баштаганбыз январдан баштап. Кыргызстандан бардык жерине барып, ошол жактан туура эмес операция болуп, Кыргызстандан таппай койгон үчүн айла жок ошо өзүбүздүн күчүбүз менен келгенбиз бияка. Ушу кызым аябай катуу кыйналып ооругандан Кыргызстандан аябай көп оорудук. Диагнозу туура чыкпай койду. Анан кийин бияка келип ушу диагнозун тууралап ушу лечение кылып атам. Кыргыз элим ушу мен кызымдын ушуга чейинки леченияларынын баарын аракет кылып, жакындарыбыз баарлап ушул даражага жеттик. Ушу 5 айдан кийин булар келгенде айткан 4 химия деп, азыр 6 химияга көчтүк. Ошо органдары жакшы болбогон үчүн эми 6 химия, 5-чи химиясын алып бүттүк. 6-чы химиясын эми баштайбыз буюрса 15-терине чейин. Анан ушу сиздерден жардам сурап аттым эле. Жардам сураганын себеби ушу кызымдын дагы дальнейший лечениялары бар. Ал дагы ушу 6-чы химиядан кийин тартып органдарын баарын анан билишет кандай лечение керек экенин. Булардын айтканына караганда ошо жылдаган лечение, 1 жылдаган лечениялар бар. Ошого ушу сиздерден жардам сурап кайрылып отурам. Ушу кызымды дагы эч кимдин баласы оорубасын, эч убакта. Баланыкы да оңой эмес экен. Балдарым ооруп көргөн эмесмин, билген эмесмин. Анан ушу кызымды өз теңдилери менен ойноп куйса экен деген тилек менен жаңгысы өзүбүз. Булардын айтканына караганда ошо жылдаган лечение, 1 жылдаган лечениялар бар. Ошого ушу сиздерден жардам сурап кайрылып отурам. Ушу кызымды дагы эч кимдин баласы оорубасын, эч убакта. Баланыкы да оңой эмес экен. Балдарым ооруп көргөн эмесмин, билген эмесмин. Анан ушу кызымды өз теңдилери менен ойноп куйса экен деген тилек менен жаңгысы өзүбүздүн колубуздан келбесин билип ушу эл журтум ушу сиздерге кайрылып отурам. Кызыма ден соолук берсин. Кызым өзүм монтип мама мен баарын жеңем деп отурса мен унчукпай отура албайт экенмин. Башка түшкөндү көтөрүшкө туура келет экен. Кыргыз элим ушу бизге кол сунуп кызымдын мындан аркы дарыланышыңыздарга кол сунушуңуздарды суранамын. Эч кимдин баласы оорубасын, эч кимдин башына бербесин. Сиздерден суранам, мага жардам бериңиздер. Мен дагы жашагым келет. Ата-энем менен биргеликте бактылуу жашагым келет, окугум келет. Мага жардам бериңиздер. 5 сомго, 10 сомго айырмасы жок. Бизге ар бир тыйын дагы азыркы учурда важный болуп турат. Негизи протокол лечения, дальнейшее леченияныкы $100,000 чейин барышы мүмкүн. Азыр ар бир химия $10,000 турат. Аны болсо биз ата-энем, бир туугандарыбыз бул эптеп жардамдашып жаап келатабыз.
Бирок дальнейший леченияга бизде уже каражат жок. Биз кайрыларыбызды дагы билбей калдык. Фонддордон жардам сурайбыз. Фонддордун көбү жардам бере албайт. Ушинтип эле элдерден жардам сурап, элибиз бизди колдоп келатат. Санам бизди колдоп коюңуздар. Менин дальнейший светлый жашоомо салымыңыздарды кошуп коюңуздар. Ошону суранабыз сиздерден. Чоң рахмат. Достор, мен сіздерге 3 айдан бери Карагай курулуш компаниясын сунуштап келемен. Бул аралыкта эмне өзгөрүлдү? Айтып беремен. Жыл башында А блоктун 1-кабатында кыш кою иштери башталса, азыркы учурда 8-кабаттан өттү. Ал эми жыл башында Б блоктун монолит иштери 1-кабатта болсо, азыр болсо 7-кабатка келип калды. Бул арада курулуштун В блогунун 1-кабаты башталды. Тездик менен куруп жаткан Карагай курулуш компаниясы курулуштун сапатына да өзгөчө көңүл бурду. 5 камералуу, панорамалык, эң бир жогорку сапаттагы терезелер. Ар бир үйгө дал ушундай калың көлөмдөгү Россиянын жогорку сапатындагы эшиктер коюлмакчы. Бул эшиктер узак жылдар бою сиздердин кызматыңыздарда болот. Ош шаарында документтик иштери жайында. Курулушу 1 жылда толугу менен бүтө турган үй алам десеңиз, анда Карагай курулуш компаниясына келиңиз. Толук маалымат алуу үчүн экран астындагы телефонго чалыңыз.